айылдардын биринде эки кыз жолугушуп калышты. Алардын биринин аты Айдай, экинчиси Мерим. Айдай ошол айылда жашайт. Ал бейтааныш кызды көрүп, "Сен кимсиң?" деп суроо узатты. "Кел, таанышып алалы, менин атым Мерим. Сен ушул айылда жашайсыңбы?" деди Мерим. Анда Айдай: "Ооба, мен ушул айылда жашайм. А сенчи?" "Мен конок болуп келдим. Көлдөн болом." Сенин мекениң кереметтүү ысык көл жергеси турбайбы, Менин мекеним ушул айыл. Бул айылда менин жакындарым, досторум, мектебим баары бар. Мен мекенимди жакшы көрөмүн", деди Айдай. "Жок Айдай, сен туура эмес айтып жатасың. Биздин мекенибиз Кыргызстан." Анда Айдай: "Жок, сеники туура эмес. Менин мекеним бул менин айылым." Эки кыз талаша кетишти. Бул учурда четте баятан бери байкап турган чоң ата жакын келип: "Кыздарым, эмнени талашып жатасыңар?" деди. Анда Мерим: "Чоң ата, биздин мекенибиз Кыргызстан" десем, Айдай буга макул эмес. "Чоң ата, менин туулуп өскөн айылым менин мекеним эмеспи?" деди Айдай. Анда чоң ата: "Ай, кыздарым, экөөңөр тең туура айтасыңар. Биздин баарыбыздын мекенибиз Кыргызстан. Айдай кызым, ал эми сенин туулуп өскөн айылың кичи мекениң болуп саналат. Экөөңөр кол кармашып, ынтымакта болсоңор, силерге эч ким тийише албайт. Ал эми баарыбыз бир бүтүн болсок, биздин мекенибиз да бүтүн болот." Айгүлдүн бүгүн